Эмнеге адамдардын бөйрөгү иштебей аппаратка түшүп калып жатат? Акыркы убакытта дүйнөдө ошондой эле Кыргызстанда гемодиализге түшүп калган бейтаптар кескин түрдө өсүп кетти. Бунун себеби ушул бөйрөк ооруларынын алдын албоо же болбосо ушул гемодиализге алып келип койгон себептерди көбөйүп кеткендиги. Мисалы үчүн эң алгачкысы эле бул кант диабет оорусу турат. Кант диабет оорусу ушунчалык көбөйгөндүктөн кант диабет оорусунун айынан бөйрөктөр иштебей, бөйрөктөрдүн чыпкалары жарабай калат дагы, адамдар аппаратка түшүп калышат. Андан кийинки экинчи себеп бул кан басымдын жогору болушу. Гипертония оорусунан дагы бөйрөктүн чыпкасы талкаланат дагы, бөйрөк иштебей гемодиализге түшүп калат. Ошондой эле гепатит Б, С оорулары дагы бөйрөктү жабыркатып, нефрондорду талкалайт дагы, мунун кесепетинен дагы аппаратка түшүп калышат. Ошондой эле адамдар көзөмөлсүз дары-дармекти иче бергендиктен, мисалы үчүн ооруну баса турган дарылар, ошондой эле гормоналдык дарылар жана антибиотиктерден бөйрөк талкаланат дагы, бөйрөктүн иштебей калгандыгынан аппаратка гемодиализге түшүп калышат. Андан кийинки себебинин бирөөсү бул сууну аз ичүү. Ошондой эле бөйрөктү кеч текшерүү. Адамдардын көпчүлүгү бөйрөгү оорумайынча дарыгерге келбей жүрө беришет. Натыйжада келгенде текшерген учурда бөйрөгү такыр жарабай калган болот дагы, аппаратка түшүүгө туура келет. Эгерде сиз бөйрөгүңүздү сактагыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө дарыгерге келип, жылына 1 же 2 жолу текшерүүдөн өтүп турушуңуз керек. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.